мамлекеттик органдарды кыскартпай, мындай айтканда бириктирип, чоң министрлерге бириктирип, 2-3 министр мамлекеттик органдар бириктиргени бул жакшы баш атты, бирок жана территориалдык реформа болмоюнча бул натыйжасын бербейт. Бул биринчиден. Анткени мен азыр болсо мисалы область губернатор дегенде базар экономика жактан кандай бир өнүктүрүү боло албайт да. Ошон үчүн бул райондор калтырса, райондор дагы мындай элдин санына карата теңдеме болуш керек. Мисалы кээ бир райондор бар, же область бар, мисалы Талас областы, Кара Суу район саны менен элдин калктын саны менен бирге бир болуп калат да. Демек, бирок башкаруулар мисалы бир областта ошолор район бөлгөндө райондун ичинде же айыл өкмөттөрдүн эли сандар аз болот. Ошонун баарын теңдеш керекпиз да. Элдин санына карата дагы бизде мисалы мамлекет органдарда тейлөө боюнча мындай акыйкат эмес баланс жок болуп атат да. Мисалы азыр тейлөө борборлорунда сонду атпайбызбы? Ошол жерде эл муктаж. Ошол эле паспорт маселеси болобу же жанагы айдоо күбөлүгү алабы же машинелерди мындай каттоого алганга же болбосо мамлекеттик регистрларга караганда мындай муктаж болуп атат да. Жөнөкөй кызматкерлер мындай айтканда 15.000 ошо 20-га жетпей сом алганда кадрлар барбайт, жакшы кадрлар. Билимдүү, акылдуу. Ошон үчүн бизде көп көйгөй болуп атат. Берменчи, анткени мен ошол эле мамлекеттик органдарда региондордогу, райондордогу өкүлдөрдү дагы тандап жанагындай жогорку деңгээлге эч ким барбайт. Ошондуктан иштебейт, жанагындай жемкорлуктага айланып кетип атат да биздечи ошо айлыктын аздыгынан. Деги эле конкурс менен барат, бирок ошо дагы көп учурларда мындай ачык эмес, айкын эмес. Өздөрү топтошот, кандай бир саясий группировкаларга киргендер кызматка алынышат бийлик мененчи. Мындай айтканда ошолор дагы ачык конкурс менен өткөрсө жакшы болмок да. Ошондо бирок тилекке каршы бизде мамлекеттик системабызда меритократия деп атпайбызбы, эң мыктылар келиш үчүн шарт түзүлбөгөн эмес, анткени мыйзамдар алынган эмес. Жергиликтүү бийликтер бизде көп учурларда өздөрүнүкүн коюшат. Ошо айылда тургандары урууларга, кландарга, колунда бар мындай айтканда байлар келип ошол жерде тейлешет. Кандай бир ошо кландарга, ошо кландардын, саясий кландардын, группировкалардын мүчөсү болсо. Сырттан келген, мисалы бир эле региондо, мисалы түштүк, түндүк региондо, мисалы көл региондордо түндүктөрдү түштүктөрдө койбойт, түштүктөрдү түндүктөрдө койбойт. Ошондой эле Чүй область же ар бир региондордо ошондой көйгөйлөр бар. Мындай айтканда, мисалы бир район болсо, Ноокат район болсо, аяка эч бир мисалы Жалал Абад районунун акими келип иштей албайт. Иштесе дагы аларга жергиликтүү элита деп коебуз, группировкалар өздөрүнүн талабын коюп коюшат да, мындай чектепчи. Демек, ошондой райондун акими же болбосо кандай бир областтык структураларды мындай карасак, ошо жактан көп учурларда өсүп чыккан мындай кишилерди коет. Мисалы биз көрүп атабыз, кээ бир учурларда ооба башка региондордон коет, бирок аларга мисалы ошо жергиликтүү саясий группировка жанагындай колдорун байлап коет да, көп ошо областтын же кандай бир кадр маселесине чечүүгө киргенге уруксат берилбейт да. Демек, бизде кандай бир ар бир регион бөлүнүп эле калып калдык да. Бөлүнүп калганда бул өнүккөнгө алдыга жылдырбайт.